Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. 5 күн ичинде Орус жарандары 95.608 мыйзамсыз мигрантты аныкташты. Борбор каланын миграциялык борборлоруна жана банктарына мигранттардын кезеги келди. Контролдонуучу адамдардын реестерине кирген чет өлкөлүктөр бардык түгөйлөрдү жаркын келечекке жарыштырып жаткан мамлекеттик миграция саясатынын кетип бара жаткан поездине кирүүгө аракет кылып жатышат. Бирок орус тили боюнча экзамен сатып алгандардын колунан эч нерсе келбейт. Алар банк кызматкерлери жана башка жол акыркы машине менен орток тил таба алышпайт. Алар балким аларга жардам берүүгө кубанычта, бирок алар жөн гана мүмкүн эмес деп түшүнүшөт. Жыйынтыктары таң калыштуу жана ошол эле учурда коркунучтуу. Рейстер ачылгандан кийин 5 күндүн ичинде 5 февралдан баштап жарандар жана уюмдар Россиянын ички иштер министрлигинин жана мамлекеттик кызматтардын онлайн кызматтары аркылуу 688 миңден ашык чет элдиктерге текшерүү жүргүзүп, алардын 592.663-ү Россияда мыйзамдуу, ал эми 95.608-и мыйзамсыз. Көрсө мунун баары бекеринен башталган эмес. Реестерге киргизүү тууралуу маалыматты каалаган жаран атайын интерактивдүү форма аркылуу акысыз текшере алат. Ал Россиянын ИИМинин расмий сайтынын жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бирдиктүү порталынын негизинде чектөөсүз жеткиликтүү. Алар сизге Россияда 3 айдан ашык убакыттан бери патентсиз, иштөөгө уруксатсыз, убактылуу жашоого жана жашап турууга уруксатсыз жүргөн чет өлкөлүк жаран бар экендигин түшүнүүгө жардам берет. Демек, мындай мигрантка батир берүү же өз мүлкүнө ишенүү кооптуу. Бул үчүн административдик жана кылмыш жоопкерчилиги каралган. Мындан тышкары, мындай чет өлкөлүк жаран каалаган убакта өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн, ал эми сиз жазаланасыз. Көңүл буруңуз. 2025 жылдын 30 апрелине чейин болуу режимин бузган ар бир чет өлкөлүк жаран өзүнүн укуктук абалын жөнгө салуу үчүн Россиянын ИИМинин аймактык органына келүүгө же Россиянын ИИМинин ПВС ФГУ филиалына же Москва шаарынын Сахарова МММБ-сына кайрылууга милдеттүү. Россия Федерациясынын президентинин жарлыгына ылайык 2024 жылдын 30 декабрында ювелир 1126 мындай адамдарга карата чыгаруу, атайын мекемелерге жайгаштыруу, ошондой эле кирүүгө тыюу салуу боюнча чаралар колдонулбайт. Кабарлар официалдуу МВД сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.